Кыргыз Республикасынын коомчулук өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосы Дүйнөлүк банктын каржылоосунун алдында айылды инвестициялоонун 3-чү долбоорун алкагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жергиликтүү коомчулук үчүн окутууларын тартуулайт. Саламатсыздарбы, урматтуу тренингдин угуучулары. Бүгүнкү тема Кыргыз Республикасында муниципалдык менчикти башкаруу. Бул видео тренингде биз муниципалдык менчик түшүнүктөрүн, аны башкаруу механизмдерин карап чыгабыз. Кыргыз Республикасында муниципалдык менчикти башкаруу. Муниципалдык менчик түшүнүгү. Кыргызстанда мыйзамдуу түрдө бирдей корголгон менчиктин төмөнкү формалары мыйзамдуу түрдө бекитилген. Мамлекеттик, жеке, муниципалдык жана башкалар. Менчиктин түрү: мамлекеттик, муниципалдык, жеке, башка. Муниципалдык менчик деген эмне? Бул менчиктин көз карандысыз формасы. Ал мамлекеттик менчиктен айырмаланат. Анткени анын менчик ээси болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көзөмөлдөнөт. Расмий аныктамасы боюнча, муниципалдык менчик жергиликтүү коомчулуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ээлигинде, пайдалануусунда, тескөөсүндө болгон мүлкү. Ал жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына киреше алуу жана калктын социалдык экономикалык керектөөсүн канааттандыруу булагы болуп саналат. Муниципалдык менчик жергиликтүү коомчулуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ээлигинде, пайдалануусунда, тескөөсүндө болгон мүлкү, киреше алуу булагы, калктын социалдык экономикалык керектөөсүн канааттандырат. Мамлекеттик жана муниципалдык менчиктин айырмачылыгы: Кыргызстандын негизги мыйзам актыларында ыраттуу чагылдырылган. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын Конституциясы 92-беренеси, Жарандык кодекс 223, 225, 227 беренелери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы, мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Муниципалдык менчик укугуна менчик ээсинин 3 ыйгарым укуктары кирет. Ээлик кылуу, менчик мүлккө иш жүзүндө ээлик кылуу. Пайдалануу укугу, менчиктен пайдалуу касиеттерди алуу жана андан пайда алуу. Тескөө укугу, Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинде белгиленген мүлктүн укуктук тагдырын аныктоо. Муниципалдык менчикке төмөнкүлөр кирет. Жер, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, жергиликтүү бюджеттин каражаттары, муниципалдык баалуу кагаздар. Муниципалдык менчик кантип түзүлөт? Муниципалдык менчик төмөнкүдөй учурда түзүлөт. Мамлекеттик менчиктен муниципалдык менчикке өткөрүп бергенде, алсак объектилер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1996 жылдын 11 ноябрындагы номер 531 объекттерди Кыргыз Республикасынын жергиликтүү жааматтарынын муниципалдык менчигине өткөрүп берүү тартиби жөнүндө токтому менен берилген. Жерлер Кыргыз Республикасынын жер кодексинин негизинде: А. Муниципалдык менчиктин объектилерине бекитилген жер участоктары, мектептер, бала бакчалар, пабтар, клубтар жана башка объектилердин жерлери. Б. Жеке же мамлекеттик эмес өздөштүрүлбөгөн жер участоктары. Жалпы пайдалануудагы жерлер: жолдор, көчөлөр, сейил бактар, тротуарлар, бульварлар, аянттар, суу сактагычтар жана башкалар өткөрүлүп берилет. Ал эми муниципалдык менчикке ээ болуунун башка жолдору болуп: соттун чечими менен сатып алуу, сатуу, алмашуу, кайрымдуулук, жаңы объекттерди түзүү саналат. Кыргыз Республикасынын 2002 жылдын 15 мартындагы менчиктин муниципалдык менчиги жөнүндө мыйзамынын 42 беренесинде белгиленген. Мамлекеттик каттоо. Муниципалдык менчик объектилерине укук берүүчү документтер болуп булар саналат: мыйзамдар, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктары, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомдору, сот чечимдери, келишимдер жана башка бүтүмдөр. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган муниципалдык менчик укугун белгилеген башка актылар. Муниципалдык менчик укугун мамлекеттик каттоодон өткөрүү зарыл. Укуктарды мамлекеттик каттоо — бул каттоочу орган тарабынан мүлккө менчик укугун каттоону жана жазуунун жол жобосу. Кыймылсыз мүлккө менчик укугу мамлекет тарабынан корголот жана МРОдо катталган учурдан тартып гана жүзөгө ашырылышы мүмкүн. Мүлккө муниципалдык менчик укугун каттоону тастыктаган документ — бул МРОдо сакталган мүлктүн толук жана туура толтурулган каттоо картасы. Мисалы, каттоодон өтпөгөн объектилерди өкмөт кайрадан мамлекеттин менчигине алып коюшу мүмкүн.
Каттоо убактылуу же толук болушу мүмкүн жана каттоо карточкасында каттоо толук деп жазылганына ынануу керек. Бул эмне үчүн маанилүү? Анткени объектте болгон менчик укугун алдын ала каттоодон өткөрүү менчик укугунун корголушуна кепилдик бербейт. Каттоодон өткөн объектилер муниципалдык менчик объектилеринин реестрине киргизилет. Жергиликтүү алдынча башкаруу органдары муниципалдык менчиктин объектилеринин реестрин түзүүсү зарыл. Реестр төмөндөгү негизги маалымдамаларды камтууга тийиш. Объектилердин баяндамасын, объектилер турган жердин дарегин, жергиликтүү алдынча башкаруу органдарынын же башка юридикалык же жеке жактардын колунда болгон муниципалдык менчик объектилерине болгон укугун ырастаган документтерди, объектилерди пайдалануудагы чектөөлөрдүн тизмесин, объектилердин бааланма наркын, муниципалдык менчик объектилеринин спецификасына жана пайдаланууга байланыштуу башка маалыматтар. Реестрди жүргүзүү жергиликтүү алдынча башкаруу органдарына муниципалдык менчик боюнча так, толук маалыматты алып, аны башкаруу ыйгарым укугун ишке ашырууга жол ачат. Муниципалдык менчиктин эсебин алуу бул чогултуу, каттоо жана маалыматтарды толуктоодон турат. Кийинки бөлүмдө муниципалдык менчикти башкаруу тууралуу токтолобуз. Жергиликтүү алдынча башкаруу органдарынын муниципалдык менчикке байланыштуу ыйгарым укуктары төмөндөгү мыйзам актыларында бекитилген. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 227-беренеси, жергиликтүү алдынча башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 31-беренесинин 2-пункту. Менчикке муниципалдык менчик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 19-беренеси, Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекси. Муниципалдык менчикти башкарууда жергиликтүү алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарына токтолсок, мында аткаруучу орган, айыл өкмөтү, мэрия төмөнкү ыйгарым укуктарга ээ. Муниципалдык менчикти башкарат жана тескейт. Муниципалдык менчик объектилерине укук берүү тартибин, менчиктештирүү программасын жана муниципалдык менчикти башкаруу жана тескөө тартибин белгилеген башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат жана жергиликтүү кеңештин кароосуна киргизет. Муниципалдык ишканаларды жана мекемелерди түзүүгө, иштетүүгө, кайра уюштурууга жана жоюуга, ошондой эле муниципалдык менчикте турган акционердик коомдордун акцияларын башкарууга жетекчиликти, координацияны жана контролду камсыз кылат. Муниципалдык менчикти башкаруу жана тескөө менен байланышкан келишимдерди түзөт. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына белгиленген тартипти муниципалдык менчик объектилеринин реестрин, ошондой эле муниципалдык менчик объектилеринин башка эсептерин жүргүзөт. Муниципалдык менчикти камсыздандыруу боюнча башка чараларды көрөт. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат. Ал эми жергиликтүү кеңеш төмөндөгү ыйгарым укуктарга ээ. Муниципалдык менчикти пайдалануу жана тескөө тартибин белгилейт. Ошондой эле анын пайдаланылышына контролду жүзөгө ашырат. Муниципалдык менчик объекттердин ипотека же күрөөгө коюуга макулдук берет. Менчиктештирүү программасын бекитет. Муниципалдык менчикти камсыздандыруу тартибин белгилейт. Муниципалдык ишканалар жана мекемелер, ошондой эле муниципалдык менчикти пайдаланган башка юридикалык жана жеке жактар тарабынан көрсөтүлүүчү коммуналдык кызматтарга аларды жана тарифтерди бекитет. Муниципалдык менчикти эсептен чыгаруу тартибин белгилейт. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана жергиликтүү жааматтын уставында каралган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат. Кийинки бөлүмдө объектилердин классификациясын карайбыз. Объектилер төмөндөгүдөй классификацияланат. А тобу негизги объекттер, айылды башкаруу функциясын жана айылдын жашоосун камсыз кылуу үчүн колдонулган объектилер, мисалы айыл өкмөттүн имараты жана инженердик инфраструктура объектилери, мамлекеттик мыйзамдар же жергиликтүү жаамат, жергиликтүү алдынча башкаруу органдары үчүн милдеттүү деп аныктаган кызматтарды көрсөтүү үчүн колдонулган объектилер, мисалы мектептер жана ооруканалар. А тобундагы объектилерди классификациялоодон келип чыккан финансылык жана келишимдик саясат айыл объекти милдеттүү түрдө каржылоону камсыз кылат. Келишимдерге ылайык объекттер пайдаланууга же оперативдүү башкарууга берилет. Келишимдерге ылайык объекттер пайдаланууга же оперативдүү башкарууга берилет. Айрым учурларда чарбалык башкарууга берилиши мүмкүн. Б тобу кошумча объектилер. Милдеттүү тизмеге кирбеген, бирок социалдык маанисине байланыштуу колдоого алынган функцияларды жана кызматтарды жүзөгө ашыруу үчүн колдонулуучу объектилер, мисалы балдар чыгармачыл үйүнүн же клубдун имараты.
Б тобундагы объектилерди классификациялоодон келип чыккан финансылык жана келишимдик саясат айыл чыгымдардын бир бөлүгүн же толугу менен жаба алат, бирок тышкы каржылоону издейт жана колдонуучулар алган субсидияларды көзөмөлдөйт. Мисалы, эгерде колдонуучулар ижара акысын базар баасында төлөбөсө, дотация келип чыгат. Келишимдер объекти ижарага, пайдаланууга берүү, балким жеңилдетилген ижара акысы менен берүү менен түзүлөт. В тобу ашыкча объекттер милдеттүү же социалдык жактан маанилүү болгон тизмеге кирбеген функцияларды жана кызматтарды жүзөгө ашыруу үчүн колдонулуучу объектилер, мисалы коммерциялык максатта ижарага берилген имараттар. В тобундагы объектилерди классификациялоодон келип чыккан финансылык жана келишимдик саясат айыл объекттен чыгымга учурабашы керек, объекттин базар баасы төмөндөбөшү керек. Келишимдер объекти базар ижара акысы менен ижарага берүү жөнүндө түзүлүшү керек жана соодалашуу аркылуу сатуу зарыл. Муниципалдык менчикти башкаруу. Муниципалдык менчикти башкаруу куралдары болуп, биринчи ижара, экинчи пайдалануу, үчүнчү чарба жүргүзүү укугу, төртүнчү оперативдүү башкаруу укугу, бешинчи ишенимдүү башкаруу, алтынчы менчиктештирүү саналат. Эми ар бирине токтололу. Ишенимдүү башкаруу. Ишенимдүү башкаруу бул башкарууга берилген мүлктүн менчик ээсинин же менчик ээси тарабынан көрсөтүлгөн адамдын кызыкчылыгында жана пайдасында иш алып баруу максатында. Тиешелүү келишимдин негизинде белгилүү бир мүлктү убактылуу башкаруу. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине ылайык ишенимдүү башкаруу жарандык укуктук процесс болуп саналат. Мында ишенимдүү башкаруу келишими боюнча бир тарап мүлктү экинчи тарапка белгилүү бир мөөнөткө ишенимдүү башкарууга берет. Ал эми экинчи тарап бул мүлктү уюштуруучунун же ал көрсөткөн адамдын талабында башкарууну жүзөгө ашырууга милдеттенет. Мүлктү ишенимдүү башкарууга берүү менчик ээсинин ага болгон укугун ишенимдүү башкаруучуга өтүшүнө алып келбейт. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 850-беренеси. Муниципалдык жана башка мүлктү ижарага жана пайдаланууга берүү аркылуу пайдалануу. Ижара кандайдыр бир мүлктү белгилүү бир акы алуу менен ижара келишиминин негизинде убактылуу пайдаланууга берүү. Кийин сатып алуу үчүн ижарага алуу менчиктештирүүнүн бир түрү мамилелердин системасын билдирип турат. Анын тушунда мүлктүн менчик ээси акы алуу менен кийин сатып алуу үчүн мүлктү ижарага алуучуга убактылуу ээлик кылууга жана пайдаланууга берүүгө милдеттенет. Пайдалануу кандайдыр бир мүлктү юридикалык же жакка белгилүү бир мөөнөткө акысыз пайдаланууга берүү. Мүлктү пайдаланууга алган тарап пайдалануу мөөнөтү аяктагандан кийин алынган мүлктү анын алган учурдагы абалында кайтарып берүүгө милдеттенет. Мында мүлктүн кадыреси эскирүү же тиешелүү келишимде шартталган абалы эске алынат. Муниципалдык менчик объектилерин пайдаланууга же ижарага берүү торук өткөрүү аркылуу жергиликтүү кеңештин чечимдери менен жүргүзүлөт. Торук бул конкреттүү сунушту жүзөгө ашыруу үчүн ылайыктуу теманы тандап алууну караган ачык же жабык конкурс формасындагы мелдештик жол-жобо. Торуктун формалары: аукцион, конкурс, коммерциялык атаандаштык, инвестициялык конкурс. Аукцион сооданын формасы, анын тушунда эң жогорку бааны сунуш кылган адам жеңүүчү болуп эсептелет. Аукциондо жер участоктарын, соода объектисин эң жогорку бааны сунуш кылган адамга сатуу жүзөгө ашырылат. Мында сатып алуучудан жер участоктарын жерге жайгаштыруу жана шаар куруу документтеринде бекитилген максаттуу багытын жана белгиленген чектөөлөрүн жана шарттарын эске алуу менен пайдалануу талап кылынат. Конкурс объектилерди катышуучулардын соода объектисине карата белгилүү бир шарттарды аткарууну талап кылуу менен сатуу. Конкурстар жер участоктары, соода объектиси жакшы шарттарды сунуш кылган конкурстун катышуучусуна берилет. Ал шарттар ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу боюнча жергиликтүү комиссия тарабынан алдын ала аныкталат. Коммерциялык конкурс ижара акысынын эң көп суммасын сунуш кылган билдирме берүүчүнү жеңүүчү деп жарыялоо. Мында белгилүү бир конкурстук шарттар милдеттүү түрдө сакталат. Инвестициялык конкурс инвесторлордун кызыгуусун пайда кылган жана соодага коюлган объектиге билдирме берүүчүлөр тарабынан белгилүү бир инвестициялык салымдарды талап кылган конкурсту билдирет. Инвестициялык конкурс басымдуу түрдө пайдалануу инфраструктурага инвестицияларды салууну, жер участогунун сапаттык көрсөткүчтөрүн жакшыртууну, мелиорациялык иш-чараларды, дренаждык тармакты, насос станцияларын калыбына келтирүү жумуштарын аткарууну жана башкаларды талап кылган жер участоктарына карата колдонулат. Көрөө жана ипотека.
көрө милдеттенмени камсыз кылуунун ыкмаларынын бири. Бул ыкма карызгөр өзүнүн милдеттенмелерин аткарбаган учурда нация берүүчү күрөө кармоочуга күрөөгө коюлган мүлктүн наркынан канааттануу алууга мүмкүнчүлүк берет. Мында ал башка нация берүүчүлөргө караганда артыкчылыкка ээ болот. Ипотека акчалай же акчалай формада билдирилген милдеттенмени аткарууну камсыз кылуунун формасы. Мында менчик укугу же кыймылсыз мүлккө болгон башка буюм укугу күрөөгө коюлат. Жергиликтүү залымча башкаруу органдарынын иш милдеттерин аткарууну камсыз кылуу үчүн муниципалдык менчиктин объектилери ипотека же күрөө менен камсыздалышы мүмкүн. Муниципалдык менчиктин объектилерин ипотека же күрөө менен камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жергиликтүү кеңештин макулдугу менен жергиликтүү залымча башкаруунун аткаруучу органы тарабынан жүзөгө ашырылат. Кийинки башкаруу механизми бул башкаруунун ишканаларга жана мекемелерге өткөрүп берүү аркылуу муниципалдык менчикти пайдалануу. Чарба жүргүзүү укугу. Муниципалдык ишкананын укугу бул укук ага муниципалдык мүлктүн менчик ээси менен белгилүү бир так сүйлөшүлгөн чектерди ээлик кылууга, пайдаланууга жана тескөөгө мүмкүнчүлүк берет. Чарба жүргүзүүдөгү мүлктүн ээси ишкана түзүү, анын ишин, затын жана максатын аныктоо, аны кайра уюштуруу жана жоюу маселелерин мыйзамга ылайык чечет. Директорду дайындайт. Ишканага таандык мүлктүн максатка ылайык пайдаланылышын жана сакталышын көзөмөлдөйт. Менчик ээси өзү түзгөн ишкананын чарба жүргүзүүсүндөгү мүлктү пайдалануудан түшкөн пайданын бир бөлүгүн алууга укуктуу. Ишкана чарба жүргүзүү укугунда өзүнө таандык кыймылсыз мүлктү менчик ээсинин макулдугусуз сатууга, аны ижарага, күрөөгө берүүгө, чарбалык шериктештердин жана коомдордун уставдык капиталына салым түрүндө кошууга же башка ыкма менен башкарууга укуксуз. Оперативдүү башкаруу укугу мекемеге бекитилип берилген муниципалдык мүлккө болгон укук. Бул укук ага ошол мүлктүн мыйзамда белгиленген ишти жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк берген чектерде жана өзүнүн ишин максаттарына, ошондой эле менчик ээсинин тапшырмасына жана мекемеге бекитилип берилген муниципалдык мүлктүн багытына ылайык ээлик кылууга, пайдаланууга жана тескөөгө мүмкүнчүлүк берет. Эгерде мүлк мекемеге оперативдүү башкаруу укугунда берилсе, анда өзүнө бекитилген мүлккө карата мыйзамда белгиленген чектерде өзүнүн ишинин максатына, менчик ээсинин тапшырмасына жана мүлктүн багытталышына ылайык ээлөө, пайдалануу жана башкаруу укуктарын ишке ашырат. Мекемеге оперативдүү башкаруу укугунда бекитилген мүлктүн менчик ээси ашыкча пайдаланылбаган же болбосо багытына жараша пайдаланылбаган мүлктү алып коюуга жана аны өз билгендей башкарууга укуктуу. Мекеме өзүнө бекитилген мүлктү жана ага смета боюнча бөлүнүп берилген каражаттын эсебинен сатылып алынган мүлктү ошол мүлктүн менчик ээсинин макулдугу боюнча гана ажыратып алууга же башка жол менен тескөөгө укуктуу. Ошол мекеменин кирешесин бөлүштүрүү тартиби анын мүлкүнүн менчик ээси тарабынан аныкталат. Эгерде уюштуруу документтерине ылайык мекемеге киреше берүүчү иш жүргүзүү укугу берилсе, анда мындай иш жүргүзүүдөн түшкөн киреше жана ошол кирешенин эсебинен сатылып алынган мүлк мекеменин өз алдынча башкаруусуна алынат жана өзүнчө баланстагы эсепте болот. Ишканаларды жана мекемелерди түзүү. Жергиликтүү залымча башкаруунун жергиликтүү органдары өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашыруу, коомчулуктардын керектүүлөрүн канааттандыруу жана тиешелүү аймакта жашоо турмушту уюштуруу боюнча жетиштүү түрдө кеңири чарбалык ишти жүзөгө ашырууга укуктуу. Жергиликтүү залымча башкаруу органдары жергиликтүү маанидеги иштердин натыйжалуу жана оперативдүү чечүүнү камсыз кылуу, ошондой эле өзүнүн аймагынын чектеринде экономикалык өнүгүү, түрткү берүү жана пайда алуу үчүн муниципалдык ишканаларды жана коммерциялык эмес уюмдарды түзүүгө, ошондой эле акционердик коомдорго катышууга укуктуу. Ишканаларды жана мекемелерди түзүү. Жергиликтүү залымча башкаруунун жергиликтүү органдары өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашыруу, коомчулуктардын керектүүлөрүн канааттандыруу жана тиешелүү аймакта жашоо турмушту уюштуруу боюнча жетиштүү түрдө кеңири чарбалык ишти жүзөгө ашырууга укуктуу. Жергиликтүү залымча башкаруу органдары жергиликтүү маанидеги иштерди натыйжалуу жана оперативдүү чечүүнү камсыз кылуу, ошондой эле өзүнүн аймагынын чектеринде экономикалык өнүгүүгө түрткү берүү жана пайда алуу үчүн муниципалдык ишканаларды жана коммерциялык эмес уюмдарды түзүүгө, ошондой эле акционердик коомдорго катышууга укуктуу.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан муниципалдык ишканалар жана коммерциялык эмес уюмдар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдети болгон кызматтарды көрсөтүү үчүн түзүлөт. Муниципалдык менчиктеги жерлерди башкаруу. Муниципалдык жерди туура башкаруу эмне үчүн маанилүү? Жер материалдык байлык, наркы жагынан да жана экономикалык өнүгүүнүн ресурсу катары дагы муниципалдык менчикте турган негизги баалуулук. Муниципалдык жерди башкаруу эмнеден турат? Муниципалдык менчикте турган жерлерди сатып алуу, пайдалануу жана ээликтен ажыратуу. Муниципалдык менчикте турган жерлерди сатып алуу, пайдалануу жана ээликтен ажыратуу боюнча чечимдерди кабыл алууда жана аткарууда турат. Аны туура башкаруу үчүн жерге болгон менчикти эсепке алуу жана каттоо зарыл. Башкача айтканда, муниципалитеттин канча жана кандай жери бар экендигин билүү керек. Ал үчүн жерди классификациялоо керек. Тактап айтканда, бош турган жер кандайча колдонула тургандыгын аныктоо. Мисалы, коомдук пайдалануу үчүн жер тилкелери кайда менчик катары сатылуучу жерлер, келечекте сатуу үчүн резерв барбы? Жер участактарын берүүнүн так жана ачык жол жоболорун белгилөө зарыл. Калк кайсы участактарды кимге, качан жана кантип берилгендигин жана келечекте бериле тургандыгын билиши керек. Жер участактарын берүүдө мыйзамдарды сактоо, сатуу жана ижарага берүү, жер бөлүп берүү процессин пландаштыруу, жакынкы жылдары канча жана кайсы жер сатылып ижарага берилген, ижарага берилген жерлерди активдүү башкаруу иштерин колго алуусу шарт. Теманы кыскача резюмелесек, муниципалдык менчик мыйзам менен корголгон жергиликтүү коомчулуктун менчиги, аны башкаруу укугун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жүргүзөт. Муниципалдык менчик жергиликтүү тургундардын социалдык экономикалык керектөөсүн канааттандырып, жергиликтүү бюджеттерге киреше алып келген булак катары колдонулат. Андыктан ага мыйзам чегинде туура башкаруу жүргүзүү зарыл. Ушуну менен Кыргыз Республикасында муниципалдык менчикти башкаруу аттуу видео тренинг аягына келип жетти. Сиздер үчүн пайдалуу жана баалуу болду деп ишенем. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.